Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Авиакырсыктан кийинки алгачкы кадрларды Каргашага кабылган учактын жүргүнчүсү жарыялады. Бул тууралуу Тенжире News кейзи жазып чыкты. Жүргүнчү кыз Марал Эрмандын айтымында бардыгы күтүүсүз жана бир ирмемде эле болуп кеткен. Самолет абага көтөрүлүп бара жатканда эле калдаңдап калды. Анан кайра конгондой болдук, көрсө бир нерсени сүзүп турубуз. Учактын ичинде башламандык деле болгон жок. Эч ким кыйкырып, өкүрүп ыйлаган жок. Мен шок абалында калдым окшойт, көп нерсе эсимде жок. Эмне болгонун түшүнгөн да жокпуз. Учактын канат жагына жакын отурган бир маалда стюард эшикти ачып сыртка чыктык. Ошондо гана учактын экиге бөлүнүп калганын көрдүк, деген Марал. Кыздын айтымында окуядан жабыркагандар көп эле. Алгач бирөөлөр келип учактын ичинен балдарды чыгара башташты. Андан кийин өрт өчүрүүчүлөр тез жардам келди. Жабыркагандар көп болду. Менин жакындарым келип алып кетти, деди кырсыктын күбөсү. Белгилей кетсек, кырсык бүгүн эртең менен болгон Алматы шаарынан саат 7:05 абага көтөрүлгөн учак 2 кабаттуу бетон курулушту сүзгөн. Акыркы маалыматтар боюнча самолеттун ичиндеги 95 жүргүнчүнүн 14-ü каза тапкан. Жаракат алгандар ооруканаларга жеткирилген. Жогорку кеңештин депутаттары жаңы жылдык эс алуудан кийин 3 күн региондорду кыдырат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, эл өкүлдөрү 8, 9, 10 январь күндөрү өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жолугушуу боюнча токтом кабыл алган. Андан кийин 2 күн ишемби менен жекшембиге туура келет. Демек, эл өкүлдөрү 13 январдан тарта жумушка чыгат. Белгилей кетсе, кыргызстандыктар жаңы жыл майрамдарына карата 7 январга чейин эс алат. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын оюнчулары футбол стадиону курула турган жер берилбесе Бишкекте ойнобой турганын жарыя кылышты. Алардын мэрге койгон кинесинде олуттуу жүйө бар. Себеби FIFA уюму футбол аянтчасын курууга 3,5 миллион АКШ доллар беребиз. Эгер жер маселеси чечилбесе башка мамлекетке өтүп кетет деген шарт коюшкан. Бирок эскерте кете турган нерсе, Кыргызстан футбол федерациясы мындан мурдараак мэрия сунуш кылган жерлерден баш тартышкан. Якутияда мыйзамсыз миграция каналын уюштурууга шектелип, кыргыз диаспорасынын башчысы кармалды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Кыргызстандыктардын диаспора өкүлүн Россиянын федералдык коопсуздук кызматы 3 декабрь күнү Якутиядан кармаган. Ушул эле иш боюнча Россиянын тургуну да сурак берүүдө. Бейшемби күнү күч түзүмдөр аталган иш боюнча кылмыш ишин козгогон. Россиянын федералдык коопсуздук кызматынын тергөө бөлүмү тарабынан Кыргызстандын жараны Б менен Россиянын Т аттуу жараны РФ кылмыш кодекси боюнча иш козголду деп жазылат маалыматта. Тергөө учурунда маалым болгондой, шектүү адамдар миграциялык каттоого тура элек иммигранттарды издеп таап, аларга жасалма документ даярдап беришчү. Алган акчаны топтун мүчөлөрү сүйлөшүү жолу менен бөлүшүп алып турушкан. Жергиликтүү ЖМКлардын маалыматы боюнча кармалган адам Жазбек Бекполиев, Якутияда ал таксист болуп иштечү. Бул жылы ал пенсия курагындагы адамдарды бекер жеткирип акция уюштурганын бир катар гезит сайттары жазган эле. Жогорку кеңештеги Ата Мекенден фракциясынын лидери Шыкмаматов депутаттыктан кетүүнү чечти. Бул тууралуу ал бүгүн Азаттык радиосуна өзү билдирди. Мен мандатымды тапшырып, ШКга арыз менен кайрылдым. Ошондой эле Ата Мекенден партиясынан да биротоло чыктым, деген саясатчы мындай чечимдин себептерин кийин айтаарын белгиледи. Текебаев Өмүрбек Чиркешевич өтө күчтүү саясатчы, мыйзам чыгаруу жаатында астына киши салдырбайт. Күчтүү политтехнолог, тажрыйбасы мол, саясий комбинациялардын атасы, харизмасы бар күчтүү лидер жана тарыхый инсан. Бирок ортобуздан карамышы каралап өттү десек болот, деди Шыкмаматов. Ошону менен катар Шыкмаматов жеке ар-намысым мен үчүн мандаттан да кызматтан да жогору болуп келген, бирок саясаттан кетпейм. Өзүм менен көз карашым төп келишкен саясатчылар топтор менен биригем деп, саясат Текебаевдин менчиги эмес, деген оюн кошумчалады. Партиянын лидери Өмүрбек Текебаев орус жаранынан пара алды деген негизде 8 жылга эркинен ажыратылып, бирок азыр иши кайра каралып жатат. Ага каршы көрсөтмө бергендер сотко келүүдөн баш тартып, Текебаевди жана анын менен кошо соттолгон мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновду колдогон көрсөтмөлөр көп болууда. Сот чечимине байланыштуу Текебаевдин мандаты алынгандан кийин парламенттеги фракциянын лидери Шыкмаматовго тийген. Өмүрбек Текебаев Шыкмаматовдун бүгүнкү билдирүүсү боюнча азырынча комментарий берилик. Сот чечимине байланыштуу Текебаевдин мандаты алынгандан кийин парламенттеги фракциянын лидерлиги Шыкмаматовго тийген. Өмүрбек Текебаев Шыкмаматовдун бүгүнкү билдирүүсү боюнча азырынча комментарий берилик.
Мамлекеттик салык кызматы ири суммадагы салыгын төлөй жүргөн кыргызстандык компаниялардын тизмесин жарыялады. Анда ушул жылдын 1-декабрына карата 78 компаниянын салыктык карызы 559,3 миллион сомго жеткен айтылат. Эң жогорку сумма Ысык көлдө жайгашкан КАЙДАнын Кыргыз Республикасында өкүлчүлүгүнө таандык. Бул ишкана салык кызматына 227 миллион сом төлөй жүрөт. Мындан башка да 20-50 миллион сомдук карыздар жазылган. Карызы бар ишканалардын тизмесин салык кызматынын сайтынан көрүүгө болот. Азаттыктын Кыргыз бажысындагы окуялар боюнча иликтөөсү бир гана адамга тагыраагы бажы кызматынын төрага орун басары болуп иштеген Райымбек Матраимовго арналып, аны 2010 жылдан кийин Кыргызстандагы эң таасирдүү адам катары көрсөтүүгө аракет жасашты. Ал иликтөө шек жаратканы келтирилген фактылар чындыкка төп келерин же жасалма болгонун соттук териштирүүдө аныкталар. Матраимовдор өз чындыгын далилдөө үчүн сотко кайрылышпадыбы. 2010 жылдан кийин Кыргызстанда Атамбаевдин таасири эбегейсиз күчтүү болгонун эч ким тана албайт. Бул кишинин уруксаты макулдугу жок өлкөдө каржылык иштер иш жүзүнө ашпайт болчу. Бажы тармагын Райымбек Матраимовго каалагандай калчай бер, бажынын тагдыры сенин колуңда деп Атамбаев тапшырып берип коймок беле. Бул логика акылга да сыйбайт. Иш жүзүндө Атамбаев бажы тармагын өз көзөмөлүнөн чыгарган эмес, чыгарбайт дагы болчу. Себеби бажы тармак аркылуу мамлекеттер аралык коррупциялык схеманы түзгөн синдикаттын башында өзү жана эки досу Андрей Белянев турганы жалганбы? Атамбаев 5 кылмыш ишине шектүү катары саналып, кол тийбестик макамынан ажыраганына карабай, ушул жылдын жай мезгилинде орустардын мурунку бажы башчысы коррупция менен ишинен айдалган кайнагасы эски досу Андрей Беляниновдун жардамы менен жеке учак жалдап кант аркылуу Москвага учуп барбады беле. Аны Москванын Внуково аэропортунан Белянинов өзү тосуп алган. Ошондо Андрей Белянинов Кыргызстанда 6 жыл башкарган, азыр 5 кылмыш ишине шектүү катары саналып жаткан Алмазбек Атамбаев үчүн эмнеге мынча чуркап жүрөт? Олуттуу суроо жаралган. Мындай суроого ар түрдүү жооптор, божомолдор айтылган. Бул эки досту ажыратпай, бири-бирине бекем чырмооктой чырмаган иш башка жакта болуп чыгып жатпайбы? Владимир Путин Евразиялык экономикалык биримдикке Кыргызстан мүчө болуп кирип жатканда даярдык көрүү үчүн 200 миллион долларды кайтарымсыз грант катары бөлүп берген. Бул акчага бизде фитосанитардык лабораториялар, бажы пункттары жана башка керектүү инфраструктура объектилери курулмак. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев ошол 200 миллион долларды орустардан накталай алуунун ордуна анын 129 миллион долларын белгилүү орус азербайжандык олигарх Арас Агаларов кожоюндук кылган Кракус Групп холдингинин курамына кирген. Россиядагы эң ири соода көргөзмө бизнес борбору болгон Кракус Ситинин эсебине которуп салганы кандай? Мына ушинтип Кремль Кыргыз элине деп берген 200 миллион долларды Атамбаев өзү жетектеген топ Кыргызстанга алып келбей эле күм жам кылып жиберишкен ушулбу? Мүмкүн Атамбаев өзүнө эмес, Кыргызстанга берилген акчанын 129 миллион долларын Агаларовка котору менен Кракус Ситинин акцияларына ээлик кылгандыр. Кыргызстандын келечегине деп бөлүнгөн миллиондогон долларды күм жам кылган аферага түздөн-түз ошол кезде тышкы иштер боюнча президенттин жардамчысы Сапар Исахов, премьер-министр Жомарт Оторбаев, финансы министринин орун басары Мирлан Байгончоковдордун тиешеси бар экенин ачыкталып, суракка тартылышы зарыл. Суроолор жаралууда. Россиянын бажы кызматынын башкарып турган Андрей Беляниновдун Кыргыз элине жана орустар башкарып жаткан Евразиялык экономикалык биримдиктин келечегине кыянаттык кылып кылмыштуу келишимди көзөмөлгө алганы ачыкталабы? 200 миллион доллардын 129 миллион доллары Беляниновдун көзөмөл астында Агаларовдун эсебине которулса, калган 70 миллион доллар да Андрей көзөмөлдөгөн федералдык бажы аркылуу чыгарылып кеткенби? Шорду Кыргызга 200 миллион доллардан 2 сомдагы тийби Атамбаев менен Беляниновдун капчыгына түшкөнү расталабы? Бул кылмыштуу ишти Кремльге жеткизбөө үчүн Кыргызстандын чек арасындагы өзүбүздүн бюджеттен оңдолгон бажы пункттары 10 миллион доллардан курулду деп отчетторду тапшырышкан. Иш жүзүндө бир дагы лаборатория ишке берилген эмес. Кыргыз мамлекетинин экономикасына балта чапкан Атамбаев Беляниновдун 200 миллион долларлык аферасы эл аралык масштабтагы чырга айланып, бул окуяга дүйнөлүк абройлуу катары эсептелген Нью-Йорк Таймс басылмасы дагы көңүл буруп, атайын макала жазылып, Кракус гейт деп атайт. Нью-Йорк Таймс басылмасы майда нерселерге көңүл бурбаган, эл аралык резонанс жараткан материалдарга фактылар менен анализ жасаган күчтүү медиа экенин эске алганда, бул басылма Кыргыз бажысын Атамбаев Беляниновдун тандеми башкарып келгенин Азаттыкта мурун эле далилдеп койгон.
Орус бийлиги грант катары берген 200 миллион доллардын 129 миллион доллары олигарх Арас Агаларовдун Кракус сичисине которулбай, 70 миллион доллары Андрей Беляниновдун көзөмөлдөгөн федералдык бажы аркылуу чыгып кетпей, мамлекетке түз которулганда бажы өтмөктөрү илгери эле заманбап болуп өзгөрмөктө туурабы, эмне үчүн бул иш өз убагында жасалбады? Евразиялык экономикалык биримдик алкагында өнөктөш мамлекеттер Атамбаевдин учурунда бажы тармагыбыздагы ишке эмнеге нааразы болуп жүрүштү? Эгерде Атамбаев Россия берген 200 миллион долларга бажы өтмөктөрүн заманбап кылып оңдоого киришсе, өз башында турган синдикатка чоң сокку урмак. Бул бажыдагы коррупциялык иштердин уланышын гана көздөгөн. Экинчиден, уюм алкагында өнөктөштөр Атамбаевдин бажы тармагы боюнча жасап жаткан көмүскө иштерин жакшы билишкен. Кытайдан келген товарлар Беляниновдун көзөмөлүндө Россиянын аймагына кирип Атамбаевга жардам деп үлүш каралып турган. 2 жылдан бери жардам алуучу адам табылбай, акча топтолуп калганын Белянинов өзү кыйыр түрүндө ачыктап алды. Анын Кыргызстанга жардам берип келгенбиз, азыр деле сүйлөшүүдөн кийин жардамды беребиз деп айткан сөзүн башкача түшүнүү мүмкүн эмес. Атамбаев менен Белянинов Евразиялык экономикалык биримдигине, Кыргыз мамлекетине кыянаттык иш кылган үчүн жооп бериш керек. Азыркы бийлик, Орус бийлиги Кыргыз элине кайтарымсыз берген 200 миллион доллардын кайда кеткенин, кайда жумшалганын иликтеши зарыл. Путиндин буйругу менен бөлүнгөн ал каражат Атамбаев Белянинов тандеминин кызыл кекирдигинен улам Кыргыз элине жетпей калганын далилдеп, Россиянын жетекчилигине Андрей Беляниновдун жоопкерчилигин кароо боюнча кайрылышы шарт. Бажыны Матраимов калчаган деген ойдон артка кайтып, тизгин кимдин колунда болгонун ачап элге жарыя кылуу мезгилин талабы болуп турат. Кыргыз элинин келечегине, жыргал жашоосуна ким балта чапканын эл билүүгө милдеттүү. Булак жаңы Ордо. Эжекебиз эси барында этегиндейбиз жапса, атың чыкпаса жер өрттө деген макал бекер жеринен чыкпаптыр да деген ойдо ушул макаланы жазууга туура келди. Деги Кыргыз элине жакшы бир акылдуу башчы келер бекен деген ой баарыбызды ойлонтот. Эмне утуруп эле шайлоодо кыргыздар адашат билбеймин. Эки эл башы качып жүрсө, бирөө ашабыз жемкорлукка малынып жатса, ал эми аял киши деген башчыбыздан бул өнөр чыкса. Деги өз эжекебизди 2011-жыл өлкө башчы деп коюшканда эле ээри кыйшайган экен. Анткени ошондо өткөрүлгөн бүткүл элдик референдумга убактылуу өкмөт башкарууга киргизилсин деген эле текст бюллетенге кирген. Анан эле президент шайланды деп коюшту. Эжекебиз кокусунан эле президент болуп 1 жыл ашык өлкөнү мыйзамсыз башкарды. Эл да ошол мезгилде кайталанма революциядан тажап турган. Андан пайдаланган бир уч билерман элдин нанын колуна карматты салды. Бул 1 жыл башкарып турсун, биз президенттикке даярданалы дешип. Эми мезгил келди, ошол убактылуу өкмөт мүчөлөрү Атамбаеванын учурундагы жана анын натыйжасында кийинки башаламандыктарга жооп беришсин. Антпесе сурак сопукту жок болуп, ар ким өзүн билип, өтүгүн төргө келген иштер көбөйүп кетти. Бул жакшылыкка алып барбайт. Эми эжекебиз тууралуу айтсак, бетинен сылай берип чарчадык. Тезинен жогорку кеңеште карап, экс деген макамды алып салуу керек. Айтышкадай, талашкадай бул маселе Сармерден эмес. Ал кийинки элдин атынан сүйлөштүн кереги жок. Ага ММКлардан, телерадиодон орун бербеш керек. Мен билем деген түшүнүк менен көп жамандык алып келгени калды. Же чет мамлекетке кетирип жибергиле. Бул эжекебиз өзүн маданияттуу сезип эле эч кимди теңсинбей жатат. Анын маданиятынын Кыргыз элине кереги жок. Өзүн шаардыкмын деп көргөзүү менен элди эки жикке бөлүп жатат. Шаардыктардан айланып кетсин. Сүйлөгөндө да башкаларды жекиреп сүйлөп, өзүн шундук лидер сезип калды. Жанагы Атамбаеванын фонду деген да жолотпош керек. Ал акчалар океандын ар жагынан белгилүү бир максаттар үчүн Кыргызды бөлүп жарган, ынтымакты, мамлекеттүүлүктү талкалаганы келип жаткан акчалар. Чет элдиктердин бизге таңуулаган идеясы Атамбаеванын басканда дабышынан, сүйлөгөндө табышынан сезилип турат. Анын Кыргыз элине жаат көрүнүштөрдү таңуулаганы эмнеси? Андан көрө өзү менен өзү болуп, ошол Америкасынабы же башкасынабы барып жашасын. Дагы анын айткандарын эки жаат болуп талкуулагандан күйөм. Талкуулагандарга күйөм. Адам укугун коргойм дегендерди строгий учетко алып, алардын ишмердүүлүгүнө анализ жасай турган кез келди. Бул сыяктуу көрүнүштөргө УКМК Ички иштер министрлиги жана башка тиешелүү органдар көңүл бөлүшсө, мындай жаат нерселер кайталанбас эле деген ойдомун. Эмгек ардагери Аманелла Сариев, Булак жаңы Ордо.